Ошо нарында кичинекей 9 классты бүткөн кыз кайрылган бул боюнча мен аны балдарга айтып таптыргам. Анан негизи эле ушундай үй бүлөлөргө, начар турган үй бүлөлөргө туура айтасыз, мамлекет жардам бериш керек негизи. Мындан сырткары мына жетим балдар бар, жетим балдар үйлөрү бар. 10 класс, 11 классты бүткөндөн кийин 18ге чыктың деп көчөгө чыгарып коюшат. Мына бүгүнкү күнгө чейин ушундай болуп келди. Мурдатан эле бул айтып келген проблема болчу. Мына мен ушу камакта жатканда дагы ушу жетим балдардан 3 түрмөгө барды мына. Анткени эн атасы жок, бир туугандары жок. Томолой жетимдерди, азыр жетимдер эмес, керек болсо бир туугандын баласын кабыл албай калган заманга келип калбадыкпы мына. Ушундай убакта турабыз. Ошондуктан аларды эч жерге кабыл албайт, талаада жүрөт, анан базардан барат, ууру кылат, же бир тентектик кылат, анан түз эле түрмөгө түшөт. Кыздарыбыз болсо, баягы улуу сөздө уят жок дейт. Баягы неме менен проституция менен заниматься этип кеткен учурлар болуп атпайбы мына. Биз ушуну мен мынакей көкүрөгүмдө кармап турамын ушуну. Эмки ушу майдан баштап окууну 11 классты бүткөн балдарды антип талаага кетирбей, кыздар менен балдарды үй жай менен, жашай турган жери менен ушундай бир общежитие болсо дагы условияларды түзүп берип, мамлекеттин эсебинен болбосо бир инвесторлордун жанагындай бир жардам берүүчүлөрдүн эсебинен бардыгын республика боюнча камсыз кылам деп турам. Анткени көчөгө аларды таштаганда биз алардан жакшы адамдарды ала албайбыз. План боюнча, биздин план боюнча, долбоорубуз боюнча Кудай буйрса, ошондой балдар үчүн, именно ошо мектепти бүтүп чыккан жетим балдар үчүн, кыздар үчүн бир кичинекей микрорайон куруп коебуз деп мен ушу пландаштырып атам. Жерлерин азыр издегиле деп команда бергенмин. Аны куруп бере турган биздин инвесторлор бар мына. Жардам кыла турган инвесторлор бар. Аларды куруп берип, ушу бир комнаттан болсо дагы условиясы менен үйлөргө киргизип, анан аларды ушу мисалы 11-ди бүтүп чыккандан кийин кээ бирөө окуйт. Кээ бирөө түздөн түз ишке кирип кетет, окуусу келбей. Анан ошол жерден бутуна туруп, качан өзүнүн үйүнө ээ болгончо чейин ошол жерде жашап турганга 5 жылбы, 10 жылбы ушундай жашап тургандай шарттарды түзүп беребиз деген планыбыз бар. Кудай буйрса бул планды мен ишке ашырам.